сөз оюбузда жаралган болсо, аны ишке ашыруу бир гана убакыттан көз каранды экен, ардактуу телекөрүүчүлөр. Максат кылдык элек мына ушул кечти көрүүгө насип кылып аткан Аллага чексиз шүгүрлөр болсун дейли. Биз болсо Кемус каналында эфир программасын баштап турган учурубуз. 60 мүнөт бою бирге бололу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга кошулсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу, жылдыздуу коногубуз келип калды. Алдыңкы мүнөттөрдө таанышабыз, сүйлөшөбүз, маектешебиз. Сиз дагы биздин катарда толуктасаңыздар болот. 56-46-85 төз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Байланышка келе бериңиздер. Биз сиздерди күтүп калалы. Андан сырткары социалдык тармактарда отурабыз. Кемус деп катталып, мына ошол жерден билдирүү узатып койсоңуздар болот. Ал эми биз сиздерди көпкө күттүрбөй бүгүнкү коногубуз менен тааныштырып койсок, Кыргыз эстрадасына жаңыдан аты чыгып келе жаткан эстрада ырчысы Темирлан Масалбеков. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Эл журт менен амандашып алалы. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Сиздер менен Google Drive экрандан көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Ошол ар дайым бар болуңуздар. Алдыңкы мүнөттөрдө чогуу алабыз, Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кошула берсеңиздер болот. Баарыңыздарды биздин катарга чакыралы. Эгерде бүгүнкү сааттын эсебинен сиздердин кызыктуу суроолор болсо, анда биз мондай Кемус деген логотип түшүрүлгөн печеньяларды берет экенбиз. Бул болсо Фабрик Шокодон келинген. Атайын сиздерге сонун печеньялар таттуу жана ошондой эле муну утуп алуу мүмкүнчүлүгү сиздерде бар. 56-46-85 номерине байланышка келе берсеңиздер болот. Ал эми ага чейин биз маегибизди уланта берсек. Дегеле азыркы учурда эмне менен алектенип жүрөсүз? Сиздин жаңылыктарыңыз менен бөлүшсөк. Азыркы учурда жаңылыктар менен бөлүшө турсак, акыркы жаңылыгым болуп Сенсиз жаным аттуу ырыма клип тарттык. Буюрса элдер көрүп жатышат деп ойлойм. Бүткөнүнө бир 15 күн болду. Азыр көйлө жерден кеп жатат. Буюрса жакшы болду. Дагы кандай ырларды жаздырып жатасыз азыркы учурда? Дагы ырлар менен иштеп атабыз. Азырынча дагы бир ырды жазып атабыз. Кыргызым аттуу ыр. Буюрса бир жуманын ичинде дагы болот. Элге тартылбайбыз аны да. Демек, патриоттук сезимдерди ойготкон бир сонун чыгарма жаралат окшойт, алдыңкы Буюрса. Күтөлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кефир программасында сиздер кызуу маекке кошулсаңыздар болот. Ак жолдо үзөңгүлөш бололу. 56-46-85 төз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Байланышка келиңиздер жана сиздерди кургул кетирбейбиз. Эгерде оригиналдуу, кызыктуу суроолор болсо, анда биздин Кемус логотиби түшүрүлгөн печеньяларга сиз ээ болосуз. А биз болсо сапарыбызды алга карай улай берсек. Дегеле чыгармачылыкка келүүгө сизге эмне түрткү болду? Негизи эле чыгармачылыкка түрткү болгондо бул себеп кичинекейимден эле ырга бир аз шыгына болчу. Ошол ырга шыгымды мен буюрса өзүмдүн кесибим катары көрөм. Ошол кесипти азырынча аркалап келатканыма кабыз. Буюрса да чоң ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Жакшы экен. Ал эми баягы ар бир ушул ырчы чыгармачылыкка аттанып атканда кандайдыр бир толкундуулар, сезимдер болсо керек. Ал эми коркуп калбайсызбы? Ушул чыгармачылыкка киришерде кандайдыр бир коркуу сезимдер болдубу? Мисалы, ошонун оор жүгүн, ачуу татуусун көтөрүш керек дегендей. Негизи бул кесипти аркалап баштаарда дагы болдум. Бул нерсени өзүм окуумда бүттүм да буюрса. Анан кийин тегерек четин билебиз дегендей эмне кылыш керек. Буюрса азыр андай нерсе коркунучтуу, өтө коркунучтуу нерседен азыр коркуп элекпиз. Буюрса алдыда коркутпошу мүмкүн. Аны да көрүп жатарбыз. Ошол да. Сиздин билимиңиз туурасында сөз кылсак, мурдан бери бул жаатында бир аз маалыматыбыз бар деп айтып калдыңыз эле, өзүмдүн билимим жөнүндө айта кетсем, Буюрса Бешенелиев университетти аяктаган, эстрада факультетин, эстрадный пение окугам. Ошол аяктаган 2 жыл болду. Ошол окууну аяктагандан кийин артынан бир аз иштейин деп чечкенбиз. Ошо иштеп жатабыз азыр. Ийгиликтерди каалап коелу, ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр баарыбыз биргеликте ошол Темирлан Масалбековдун сүрөттөрүн биргеликте көрөлү. Бул Кей фото рубрикасынан орун алсын. Андан кийин сөз түрдө көрүшөбүз.
Биз болсо уланталы кей фото рубрикасы барыңыздар үчүн болду. Эң сонун сүрөттөрдү көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү кефир программасынын жылдызы коногу Темирлан Масалбеков студиябыздын конокто отурат. Демек, сиздер бизге кошулсаңыздар болот. 564685 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Мен сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп кетейин. Бүгүнкү биздин программада ойнотулуп атат ушундай Кемуз деген жазуусу бар, логотиби бар печеньялар сиздерге ойнотулат. Демек, бул татууларды алып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Эгерде кызыктуу жана оригиналдуу суроолорду берсеңиздер. Бир эле суроо берип печенье утуп алгандай жакшы. Ошондуктан аракет кыла берсеңиздер болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми мен суроолор менен кайрыла берсем. Жакында эле ушул Сенсиз жаным деген клипиңизди тартып чыктыңыз. Журтка тартууланды дегендей. Ал клипке баарыбыз күбө болгон. Ошол жерде чогуу жүргөнбүз дегендей. Деги эле көбүнчө кандай синдер айтылып атат? Жакшы жагынанбы же көбүрөөк баягы сын түрүндө айтылып атат? Негизи сын деген боло берет эмеспи? Жакшысы да жаманы, бирок көбүнчө азырынча жакшы эле сындарды угуп айтышат. Бирок арасында жамандар деп айтпайм, мен бир аз кемчиликтерди тапкан убакыттар болуп тур. Алар да бар. Ал кемчиликтерди да буюрсалды да жакшы жагына көтөрүштүгүн ойлойм. Ошол негизи алганда клип жакшы эле болду деген ойлойм. Ал эми клиптин идеясы кимге таандык? Клиптин идеясы ошо клипти тарткан режиссер бала Нурсултан Кубатовго таандык. Ушундай бир бар эле клип тартыш керек деп барсам, макул тартабыз деп эртеси жолукмай болдук. Эртеси ошо жолуккан учурда ушундай сценарий болуп атат деп мага айтты. Мен сценарийге карап көрсөм, мага жакты. Өзү мага жаккандан кийин макул тартса тарталы деп ошол Кубатовдун сценарий боюнча тарттык клипти. Жакшы экен. Ал эми ошол көбүнчө ошол клипте баягы аяк жагында кайрадан ушул жубайына бара албай калган, өзү чуркап кетип ошондой түшүнүксүздөр болуп калыптыр. Негизи ал жерде бала төрөлүп, баланы ыйлатып көргөзүп атканда уже мен түшүнүп атканда уже ошол момент болчуду. Аялына кетип түшүнүктүү деп ойлогом. Сен böyle түшүндү, бирок түшүнбөгөндөр болуп калыптыр. Негизи аялына эле келет, аягында. Ошо машина майдан менен аягына эле кетет, бактылуу жашап калышат. Түшүнүктүү. Жалпы көрүүчүлөр менен биргеликте мына ушул клипке назар салалы. Темирлан Масалбековдун аткаруусунда болсун. Бул Сенсиз жаным деп аталат.
Биз болсо сапарыбызды алга карай улайлы. Темирлан Масалбековдун аткаруусунда "Сенсиз жаным" деп аталды бул чыгарма. Ал эми ушул клип учурунда тартылып аткан учурларда кандай кызыктуу окуялар болду? Мисалы, ар бир учурларда кызыктуу окуялар болбосо керек. Тартылып атканда жакшы окуялар болду. Анан кийин бизге эң жагымдуусу тиги Байтикке барганыбыз болду окшойт. Ошол жактан бираз тоон жегим экен Байтик. Бираз эс алгандай болуп, Шаркалган суунун жегимде болуп. Ошол момент мага жакты, мен бираз сергип калган эсим болот ошол учурларда. Андан кийин да кайсы бири-бирин толтура болуп аткан бирөөлөр келип калат, бирөөлөр келбей калат, кечке чагышасың, маякта кутарсың, аны кызыктуу окуялар толтура болот. Бул учурга чейин дагы клиптериңизди тарткансыз, Бул учурга чейин бир клип бар, Жашоо Байын аттуу. Ал ырда жакшы болгон. Арсен байкебиз тартып берген, Cinema Production. Ал клипке да көбүнчө жакшы эле келген. Ал клипте жакшы, ал клип менен бираз сыйыкталса болот деп ойлойм. Жакшы экен. Ал эми ырларды тандоодо дегендей баягы ар бир өзүнө жараша ырлар тандап алат эмеспи? Кантип тандайсыз? Ырды негизи биз көбүнчө эмнегедир менин көбүнчө обомго жаралат биринчи. Анан обомго ылайыктап анан сөз жазабыз да. Ырдын обомун көбүнчө биз Мирлан Абдраев деген байкем бар, аранжировщик, ошол байке экөөбүз жаратабыз. Жана ал байке менин сырымды билет да, кандай ырларды кандай чыгарса кандай жагат экен. Мен биле алгам да. Ошол обом бүткөндөн кийин эми кайрылабыз акынга кайрылып, акын менен көбүнчө Акбар деген дос акын бар. Кубанычбеков, ошол менен да көп иштешебиз. Андан жакшы болгон. Самат деле жазып берип коет. Сиз каалагандай жазып берип коет. Буюрса азыр кыргызым дегендер жазылып атат. Ал ырдын сөзү Акжол деген атанып. Ал менен жакында эле таанышдым. Ошол Мирлан Абдраев аркылуу сөзүн жакшы жазды. Буюрса негизи патриоттарларына көбүнчө сөзүнө көңүл бурулат экен. Ошол сөздү жакшы жазылды. Буюрса элдердин жакшысына ээ болот деп ойлойм. Ал эми азыркы учурда ошол эстрада жаатында ырдап келе жатасыз. Балким фольклор жаатында да ырдайын деген ниеттер барбы? Негизи фольклор жаатында ырдай берсе болот да, негизи ырдай бересиң, бирок өзүңдүн үнүңө жарашкан жагына кетиш керек болот экен. Ошол эстрада жаатына бираз жарашат десем болбойбу билбейм, эсин айтып кой негизи. Фольклор жаатында эле ырдай аласыз. Ырдаса болот негизи, бираз үндү таптап ырдаса болот. Түшүнүктүү. Азыркы баягы жаш чыгып аткан ырчыларыбыздын баары эле ошол бар эмес, көпчүлүгү дейли баягы кабактарда деп коебуз. Мен айтканда кафе, ресторандарда ырдап келишет дегендей, сиз дагы алектенсеңиз керек ал менен. Ошо кечкисин көп эле ырчылар ырдайт негизи. Ошол мен дагы ошо кечинде 6-дан 11-ге чейин кафе, ресторандарда ошо азырда жумуштан суранып бир саат теле барып келем деп кеткен угум болчу. Түшүнүктүү. Демек тиги жакта көрмандар сизди күтүп аткан турбайбы? Эртерээк бүтүргүлөчү деп койсун. Албетте тамаша ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Кефир программасында кызуу маек куруп аткан учурубуз. Барыңыздарды биздин каналга чакыралы. Суроолор бар боло турган болсо байланышка келе берсеңиздер болот. 56 46 80 телефону. Эгерде мен дагы бир жолу мактанып кайра баштан көрсөтө берейин, бул фабрик Шоко дегенде атайын печеньялар бар. Ошол печеньяларды алып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Бул жерде биздин Кемуз каналынын логотиби түшүрүлгөн, тактап айтканда Кемуз деп жазылуу. Демек, бул биздин эң чоң белектердин бири болот. Барып, чай менен ичип койсоңуздар болот экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ошондуктан биз сиздерди күтүп калалы. 56 46 85 түз байланыш иштеп аткан учур. Ал эми кийинки суроо мындай болсун. Дегеле чыгармачылыкка аралашканга чейин баягы ар бир ырчы кимдир бирөөнүн ырларын жактырып дегендей, баягы кумир катары, кумир болбосо дагы мына ошонун ырларын баалап келишчү. Сиз кимди баалап мына ошонун ырларындай, мына ошонун стилиндей кылып ырдагыңыз келет? Негизи
кимдин ырларын абдан билет деген билем. Эми зарубежный ырчыларга көп кызыкчумун өзүм. Ошол ырчылардын ырларын ырдап, кафеде кечинде жумушта. Көп ырларын жасап аракет кылып, ошондой болчу да. Анан азыр эми аны атай кетсек, көбүнчө зарубежден алсак, Силвандардын ырлары абдан жагат. Стили дагы жагат, эми чоң кишине туурашуу өтө кыйын негизи. Бирок ошентсе да бир аз туурап ырдаган аракет кылабыз. Окшош билбейм. Ошондой аракет кылабыз. Ал эми кыргыз тилинен сырткары дагы кайсы тилдерде ырдай аласыз? Кыргыз тилинен тышкары көп тилдерде ырдай алам деп мактанбайм. Кыргызча, орусча, англисче азырынча ушул эле болуп жатат. Буюрса көп тилдерди үйрөнөбүз, албайбыз. Жакшы экен. Ниеттер орундалсын дейли. Анан баягы Кемус каналынын жалпы көрүүчүлөрү кызыгып калышты болуш керек. Тимурлан кайсыл жерден болду экен, кайсыл жерден уулу деп өзүңүз жөнүндө кененирээк айтыңыз. Негизи өзүм мен Талас областынын Карабай районунун Көк сайынан туулган. Турмушка байланыштуу ал жакта турбай калдык, жашабай калдык. Өзүм Кызыл Аскерде 7-нчи мектепти аяктагам. Ошол өзүм айта кетсем, Чүйдө демек. Чүйдө. Окуу жайды аяктап бүтүп эле Буюрса университетке тапшырганбыз. Ал жакта да иликтөө аяктадым. Буюрса ошол кесиптин аркасынан түшүп жүрөсүз. Азырынча ошол кесиптин аркалап бир аз окуганын эмесин көрөбүз деп коет. Үзүрүн көрөйүн деп жүргөн учурубуз. Жакшы экен. Ал эми баягы ырчылар сөз түрдө бир колдоочулар менен дегенде, азыркы тил менен айтканда продюсерлер менен иштешет дегенде, сизди дагы ушундай колдогон адамдар барбы же өз арабаңызда? Негизи ошол колдогон адамдардын аркасынан бир аз өзүнө билимчүрөт окшойбуз. Айта кетсек, Айнура Султанбекова аттуу эжем бар. Ошол эжем продюсерлик кылып мени алып жүрөт. Ошол экөөбүз менен иштешип атабыз. Буюрса дагы иштешебиз. Ыраазычылык билдирели. Ал эми баягы клиптерди тартуу боюнча өнөрчүлөр деп коет эмеспи? Адамдар дагы барбы же? Өнөрчү байкелерим бар. Буюрса аларга дагы ушул убакта пайдаланып чоң рахматымды айтып берилген. Андай байкелер да бар, колдоп жүрөт бизди. Жана аларда да колдой берет деген ниеттемин. Өстүр деле айтып келатат, эми көрөбүз. Ыраазычылык билдирели. Ал эми баягы ырчы үчүн үн биринчи курал. Анан дагы эмне көбүрөөк маанилүү болот? Үндү сырткарыда негизи келбет абдан керектүү нерсе болуп эсептелет. Жылдызым болуш керек. Өзүмдү карап, элдин алдына чыгалы деген ой эмес го негизи. Ошол статуска жеткенден кийин бир аз өзүмдү карап, мындай чекчейип жүрүшүм керек. Жакшы, дагы адамгерчилик. Ал сапаттарда негизи эң керектүү нерсе. Көптөгөн адамдар менен иштешесиң, ал адамдардын ишеничине киришиң керек болот. Бир күн урушуп кетсең, эртең күн эле кайра эле ушул өзүң адамга келип каласың. Негизи ошондой учурлар көп болот. Ошон үчүн адамгерчиликтүү сапатта эң керектүү болуп эсептелет. Алдыга койгон максаттар кандай болуп атат? Келечектеги пландар дегендей. Келечектеги пландар бизде чыгармачылык менен иштөө азырынча эле болуп, ошол эле пландар. Жакында бир конкурс болуп атат. Конкурска да катышам деген оюм бар. Кандай конкурс экен аталышы? Ал жака жана кыргызым деген берди, ошол конкурска даярдап чыгарып атканбыз да. Негизи буюрса 15 августка чейин заявка бериш керек экен. Ошол убакытка чейин жетишип, буюрса берип калам. Партия, кайсыл партия экенин айтпай эле коеюн, партия уюштуруп атат, ошондой патриоттук ырлар боюнча. Ошол аракет кылып жүргөн убакытыбыз. Ийгиликтерди каалайлы, мына ушул конкурстан жеңип келип, чоң жаңылыгыңызды биздин каналга айтасыз. Буюрса. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Кефир программасында уланууда биздин маек. Ал эми менин суроолоруман сырткары биздин көрүүчүлөрдөн дагы видео суроо бар экен. Мына ошого назар салалы, андан кийин көрүшөбүз.
саламатсызбы, Темирлан мырза? Мен суроом мындай, азыркы убакта ырчылар аябай көп. Сиз эмнеге ырчы болууну чечтиңиз? ыраазычылык билдирели сизден сонун сурооңуз үчүн. Ал эми ошол суроого жооп алалы Темирландан. Саламатчылык. Негизи чындыгында азыр ырчылар абдан көп. Эми таланты барлар, таланты азыраактар да жүрүшөт. Негизи чечкен Кудайдын берген бир ичиме талант бар экен. Ошол таланттын үстүнөн бир аз иштеп, эмгектенсең бир нерсе чыдай да. Ошол эмгектин артынан өйдөйлөрдүн салмачумун негизи бул спец тандагыныма. Аларга да чоң баажылыгымды билдирем. Эми буюрса көп ырчылардан бөлүнүп бир өзүнчө бир стилге эле аракеттенип атам. Буюрса аракеттин өзүрүн бир чыгарып жакында. Эми ушул ырчы болуу бул бала кезден берки кыялбы же чоңойгондо эле ушу ырчыларды көрүп эле учуп кетейин деп? Негизи 3-4 жашымдан эле ойдоп келдим негизи. Айылда топурлар деген нерсе көп болот, ошол жактан эле кичкене ырдап музыканттар банып калган мен айылда. Ошо кичинекей мен ырдап ошол талантты бир аз өстүрүп, өнүктүрүп, үндү таптап дегендей. Ошонун өзүнүн правилалары бар экен, ошол правилаларга аракеттенип келебиз. Анда жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн сизден жакшы бир ыр укпайлыбы? Албетте, ырдап талабыз. Кайсы чыгарманы аткаралы? Негизи ушундай эфирлерде, радиого барбайм, ар дайым бир Энеке бай дегендер бар. Ошол Энеке бай дегендерди өзүмдүн жүрөгүмдөн сүйөм ошолорду ар дайым аткарып жүрөм өзүм. Ошол Энеке бай дегендерден бир куплет ырдайм. Жакшы болот. Энеке бай, оюларым, Энеке бай, окуп менин угум, агып келип, тамырында алтын нур, бешигине уйдум. Азыр убасы сонун чыгарма. Негизи жакшы сөз бар экен. Энелерибизди кантип сүйбөйбүз? Алар 9 ай курсагында, кадам койгончо учагында өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жатат экен. Энелерибиз ар дайым бар болсун дейли. Эң сонун чыгарма Темирлан Масалбековдун аткаруусунда болду. Ал эми чынында энелер жөнүндө ырдап калдык, сөз кылдык дегенде ата энеңиз жөнүндө айтып бериңизчи. Ата энем жөнүндө айта кетсем, энеге жөнүндө ырдаган эне жөнүндө айталым. Апам мугалим болуп иштейт. Ошол өзүм окуп өскөн элим школада азырда мугалим. Көптөн бери 20 жыл болуп калды. Атамдын болсо өзүнүн жумушу бар, жасында жумушу бар. Ошол өзүнүн жумушунан электенип жүрөт. Негизги менин эң колдоочуларым ушул атам менен энем негизи. Кайсы жерден болбосун ата энем колдоп жүрөт. Бала кезден бери демек ырчы болом дегениңизди колдоп келген ошол ата энеңиздир. Ата энемдин артынан ушундай ырчы болуп калдым деп эсептейм. Ал эми коркпойсузбу, баягы жаш ырчылар келип кеткен ырчыларыбыз да бар болуп атат дегенде, бир жылдызы жанып кайра өчүп калган. Мына ошондой ырчылардай болуп бир ырчылык доорум бүтүп калат деген ойлор келбейби? Негизи ар кандай учурлар болуп калат. Негизи ырчы деле атайын бир өчүп калат деп турмуштарга байланыштуу бир нерселерден ырдай калышы мүмкүн. Негизи мен деле Кудай сактасын, учурлар болбой эле койсун. Ошол ырчылыктын аркасынан аягына чейин барайын деген чоң ниеттерим бар. Кудай Алла Таала өзү көргөзөт.
Рашилык билдирели ардактуу теле көрүүчүлөр, бизге кошулсаңыздар болот. 56 46 85 түз байланыштын телефону иштеп атат. Линиябыз бош. Эч толкунданбай, сүрдөнбөй, уялбай келе берсеңиздер болот. Эгер сиздер келип кызыктуу оригиналдуу суроо бере турган болсоңуздар, анда биз кол кетирбейбиз. Ал эми бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү бул Легенда Суу Сундугу жана Шорок компаниясына ыраачылык билдирип коелу. Ал эми биз болсо эфир программасына сапарыбызды алга карай улайбыз. Азыр болсо Темирлан Масалбековдун аткаруусунда «Жашоо баяны» деген клипти көрөлү, андан кийин жолугушабыз. Жашоого кимдер келип кетпеген, турмуш сырын кимдер чечпеген. Кең аламды алаканга салгандай, бактылуумун бүгүн кечте мен. Болбой турам бул турмуштун аягы, бирде күлкү, бирде кайгы баягы. Бул ушунча жашап өткөн күндөр, барактардан өчпө өмүр баяны. Башта жашоо башкача бир эскирип, жүрөгүңө нурдан жеткирип. Кадырын билип аркын билген өмүрдүн, калгышыкты жашоон кечкирип. Болбой турам бул турмуштун аягы, бирде күлкү, бирде кайгы баягы. Бул ушунча жашап өткөн күндөр, барактардан өчпө өмүр баяны. Болбой турам бул турмуштун аягы, бирде күлкү, бирде кайгы баягы. Бул ушунча жашап өткөн күндөр, барактардан өчпө өмүр баяны. Болбой турам бул турмуштун аягы, бирде күлкү, бирде кайгы баягы. Бул ушунча жашап өткөн күндөр, барактардан өчпө өмүр баяны. Болбой турам бул турмуштун аягы, бирде күлкү, бирде кайгы баягы. Бул ушунча жашап өткөн күндөр, барактардан өчпө өмүр баяны. Жашоо баяны чыгармасы менен Темирлан Масалбековдун аткаруусунда болду. Бул чыгарма ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан кефир программасы экенин эсиңиздерге сала кетели. Ал эми бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Легенда Суу Сундугу жана Шорок компаниясына ыраачылык билдиребиз. Ал эми клип жөнүндө сөз кылалы. Клипте баягы бир аз өзгөчөрөөк, бир философиялык мазмун жатат десек болот. Идеясы кимге тандык? Идеясын биз клипте деле Арсенбекке тандык, өзү ушундай клип тарталы деп. Бул клипти көргөндө сыра түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошондой адамдар да болгон,
кандай түшүнсө болот баары көп болуп кеткен болот түшүнүксүз депчи. Адамдар жөн Жүрөт деген сыяктуу тиякта чала эмне болуп жүрөт деген вообще. Анан кийин түшүндүрүп айткандан анан кийин байырат анда жакшы экен депчи. ошол көрүшүлөргө да түшүндүрүп койбойлу Негизи ал өзү айткандай эле жашоо баяны жашоодо адам бирде ылдый, бирде өйдө, бирде кубанычка батат, бирде жакындар менен урушуп кетет, кайгырат. Ошол негизги смысл ошол эле жерде да. Демек, ар бир адамдын ар кайсы жерде жашоо баянын чагылдырып Ар өзүнүн ситуациядан кандай ситуациялар болуп калат, ошондой жерде кандай чыгат деген сыяктуу болгон да. Жакшы экен. Анан мындай суроо бергим келип атат. Көбүнчө мырзалар ошол баягы сүйүүдө туруктуубу же достукта туруктуубу? Мырзалар үчүн. Негизи баары үчүн жооп бериш кыйын го. Негизи адамдын өзүнүн характеринен, мүнөзүнөн чечилет го негизичи. Бирок көбүнчө балдардын намыс катары бул менин билишимче бул достукка эме болушат да, умтулушат. Кызга деле болот, бирок кыз үчүн урушпай эле деген сөздөрдө көп эзгет го негизи. Ошондон улам ойлоп койдум да, көбүнчө эркек бала достукта бекем. Мен дагы ушундай бир байкап калам да, мисалы дегенде мырза эле туруп кызы менен турат дагы, анан досу чалып калып биз жака келип кал десе ошол жака сөзсүз кетет. Ошондой достукта бекемирээк го деп ойлоп калам да мырзаларды. Анан деги эле сүйүү туурасында сөз кыла турган болсок, адамды бактылуу кылыш үчүн, сүйүктүү адамды бактылуу кылыш үчүн эмне кылыш керек? Эгер адам сени сүйсө, эгер экөөнүн чыныгы сүйүү бар болсо, анда ошол адамдын сенин жанында болуп, кайерде гана болгон аны колдоп турса, ошол эң сүйүнүчтүү моменттердин бири болот деп эсептейм. Кайерде болбосун колдоп, кандай бир учурларда жанында жаман учурларды да колдоп көтөрүп турса, ошол учурга жетсин негизи. Жакшы экен. Эми кайрадан чыгармачылыкка келе турган болсок, чыгармачылыкта сизге эмнеси жакты? Бир сүйүнүп каласыз ошону, кайсыл жери көбүрөөк жакты сиз үчүн? Негизи чыгармачылык тараптан досторум көбөйө баштады. Көп адамдар менен сүйлөшүп, тил табышып, ошондой экен да. Негизи көп адамдар менен сүйлөшө турган мажбур болот экен. Анын арасынан жакшы достор да бар. Негизи айта беришет, ушу чыгармачылыктан бирөө менен катуу дос болуш кыйын депчи. Ар кандай моменттерде болбосун сатып коюш мүмкүн деген сөздөр бар, аны билбейм, чынбы калппы. Негизи андай моменттер келбей эле койсун. Если чыныгы дос болсо, дос боло беребиз, андан эмеси бар. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берет экенбиз. Жарнама көрөлү, ардактуу телекөрүүчүлөр, андан кийин биз улантабыз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улай берели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз кефир программасында отурабыз, кызуу маек үстүндө. Сиздер да кош болуңуздар. Эгерде сиздер тарапта жакшылык болуп аткан болсо, казаныңыз кайнап, базарыңыз жайнап аткан болсо, сүйүнчүлүк койсоңуздар болот. Жакшылыктарды тең бөлүшөлү. Канчалык жакшылыкты бөлүшкөн сайын көбөйөт деп коет эмеспи. Ошондуктан байланышка келиңиздер, жакындарга салам жолдоп, жана ошондой эле суроолорду берип алсаңыздар болот. Мына ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. 56-46-85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Эгерде жакшы суроолор келе турган болсо, биз Кемуз деген атайын жазуусу бар, таттууларды ыйгарат экенбиз. Ушул таттууларды утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бир гана Кемуз каналынын сыналгыдан көрүп отурбастан, ошол үйүңүздө чай ичип отуруп дагы карап отурсаңыздар болот экен. Андыктан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз, байланышка келе берсеңиздер болот. Жана биз социалдык тармактарда отурабыз, Кемуз деп катталат. Мына ошол жерден билдирүү узатып койсоңуздар болот. Биз болсо өзүбүздүн маегибизди уланта берсек, деги эле баягы ошол кафе ресторанда ырдаган ырчыларыбыз айтып калышат да, мисалы баягы чыгармачылык өзүнчө бир сабак. Ал эми кафе ресторандан өзүнчө бир сабак аласың. Ал жактан үнүң ачылып турат күнүгө деп ушундай айтып калышат да. Чынында эле ушундойбу? Ал жакта өзүнчө бир сабак болсо керек, Негизи кафе ресторан деген эң чоң сабак десек болот. Аны биз гана эмес, даже биз окуткан агайлар да айтып келет. Үн жакшы тапталат кафеден. Күнүгө кечинде распевка болуп турат.
тойлор болуп калат, анан кийин жанагындай айтышат го. Булар фонограмма мырдай, тигине мындай деп калган, ошол жерден туруп барсың. Жанагындай мырдап саласың да. Анан ошондой өзүмдүн удовольствие болуп калат да ошондой. Демек, барыбыз билгендер да, билбегендер да бар дегендей, кафе ресторанда ырдагандын баары жандуу үн менен ырдашат, Көбүнчөсү ырдап коет. Түшүнүктүү. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде жандуу үндү укуңуздар келип аткан болсо, Темирлан ырдаган жерге барсаңыздар болот. Дайыма жандуу ырдап бергенге даяр. Ал эми кийинки суроо мындай болсун. Деги эле чыгармачылыкка киришип алдыңыз дегендей, мына ошонун ачуусун татуусун бир аз да болсо татып атасыз дегендей. Ал эми ушул чыгармачылыктын кайсыл бир туу чокусуна жетейин деп ойлоп атасыз? Балким бир баягы Кыргызда наамдар бар эмеспи ырчылар үчүн? Эл артисти, эмгек сиңирген артисти дегендей. Ошол наамды алуу үчүн ырдап атасызбы же өзүңүз стиль аркылайын? Негизи эл артистин алайын деп деле аракет кылган деле жокпуз. Кудайым өзү жеткизсин негизи. Мен негизги максатым ушу кыргыз элине артынан бир ат калтырсам деген ойдомун. Темирлан Масалбеков деген ат калтырды. Азырынча бир көчтү болуп турат Улуу ырчыларыбыз бар эмеспи? Асанкалы Керим. Ошол сыяктуу болсо сүйүнөр элем негизи. Ага аракет кылабыз эми. Азыр бирок сиз айткандай өзүм да билгим келип кетти. Албетте баягы жаш чыгып аткан убактарда аны деле элестетүү кыйын эмеспи? Баягы чоң жерлерди элестете албайсың дегендей. Баягы мени деле бирөө сыйлап эле ошентип. Мага деле бир кызык болсо керек. Ал үчүн талыкпаган эмгек, канчалаган күч, аракеттин баарын жумшашыбыз керек. Ошондо гана мына ошол атка татыктуу болушубуз мүмкүн ошондо дагы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сапарыбызды алга карай улайбыз. Ал эми кийинки суроо мындай болсун. Чыгармачылыкка келгени досторду таап атам дейсиз, жакындарды таап атам дейсиз. Деги эле чыгармачылыктагы достор түбөлүктүү болбойт деп көп жерде айтышат да. Ал эми сиз ошол достор арасында мына ошондой нерселерди байкай алдыңызбы? Негизи чыгармачылыкка келгени аз эле болду. Бир жыл болуп десек болот. Эми ал убакыттын ичинде бул менин чыныгы досум же досум эмес деп айтыш кыйын экен өтө. Азырынча достор көп негизи. Достор деген көбүнчө бир кандайдыр бир ситуация болот. Жаманбак, жакшылык деген нерселер болот. Ошол нерселердин аркасынан ким чыныгы дос, жана дос эмес экенин билсек болот да. Мындай эле мен досум болсун деп көп негизи достор. Достор болсун. Ал эми Кыргызстанга кандайдыр бир салым кошоюн деген ойлоруңуз барбы? Мисалы, маданиятына деле. Ушу негизги максатыбыз бир эле мен эмес, ушу шоу дүйнөсүндө жүргөн адамдардын негизи баары эле ошол максатта жүрсө керек деп ойлойм. Атын калтырып, жана жасаган ишин артын калтырып дегендей. Негизи бар ойлорум ушу. Ойлордун артын иштеп атабыз. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо баарыбыз биргеликте ардактуу телекөрүүчүлөр Кефир программасынын алкагында Style Mix командасына кезекти берет экенбиз. Баарыбызды күлдүрчү мезгил келди окшойт. Күлүп койчу деп аталсын. Бакыттын кушун ал ыз кой бердин эми
жүрбөйлү андыктан достор эч кайгырып өкүнбөйлү Гүлүп койчу деген сонун чыгарма Style Mix командасынан болду. Рашидов билдирип коелу, баарыбызга позитив тартуулаган сонун чыгарма болду. А биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, аз гана убакыттар калды. Мына ошол убакыттар аралыгында биз көп нерсени Темурландан айттырып калууга аракет кылалы. Кандай сурооңуз бар деп коесуз? Ал эми кийинки суроо мындай болсун. Дегеле баягы ар бир өрчү бир максат койсо керек. Мен ушуга жетүү үчүн аракет кылам депчи. Сиздеги эң биринчи максаттарыңыз кайсыл болуп атат ырчылыкта? Азырынча максаттар дегенде азырынча убакта биз өр жазуу максаты болуп турат. Азыр өр жазып клиптер. Эл көзүнө көрүнүп калайын деген. Эл көзүнө көптөн көп көрүнүп ушундай максаттар болуп атат азыр. Ошо кыргызым деген если өр жакшы кетип, эл жакшы кабыл алса, ага да бир клип тартсак болот деп ойлоп атам да. Если эл кабыл алса, если эл начар кабыл алса, анда тартып коебуз. Ушундай чечим чыгарып атсаңыз керек. Мисалы дегенде үн алгылардан көбүрөөк элдер суранып угуп турган болсо, анда клиптерди тартчак. Анда клип тартсак болот. Сенин жаның орга бир аз эл угуп, элдер суранып да калгандай болду. Ошонун артынан ушундай килер айтып калды, ушу клип тартпайлы, ушу жакшы кетип атат го деп. Тартса тарталы деп. Азыркы учурда ошол Сенсиз жаным деген чыгарма ротацияда эң алдыңкы турган ырлардын катарын толуктоп атат. Демек бул эл угуп атканы. Биздин убакыттар өз аягына чыгып калды. Эми сизди дагы бир жолу ырдатып калалы ошол жерде пайдаланып. Кайсыл ырды аткарабыз? Азыр ырдасырда эле азыр Ильяс Эмеш ырдап жүр дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деп ошолорду ырдагым келип турат. Жакшы болот. Жадырап сага карар бир адам бар, жалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Жаман жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Муң калсаңыңды жазар миң амал бар, моюлда кылыгыңа чыдаган бар.
төксө дагы дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар мен өзүңдүн кырсынан төксө дагы дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Азамат сөзгө биреки чынында дүйнөдө ар бирибизди сүйгөн адамдар болуп турсун дейли ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми сизге болсо эркин микрофон. Негизи учурдан пайдаланып сиздерге чоң рахмат чакырып койгонуңуздарга. Шашып кечип калбайын деп чуркап келдим, байкадыңыз окшойт. Убагына жетишип калдым. Сиздердин жалпы коллективиңиздерге чоң ыраазычылык билдирмекчимин. Негизи кыргыз элине кана айтып кетейин. Кыргыз элин ынтымактуу болду. Эч качан өлү түштүктүндүк деп негизи азыркы эң актуалдуу проблемалардын бири болуп турат бизде. Кыргызстанды сактайлы жана Кыргызстан алга жана алга деген ыраанды айтып аталы. Калыңызга канатташ тилегиңизге тилектеш бололу. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эң бийик деңгээлине жетиңиз дегендей, жакшы ырларды көбүрөөк жарата бериңиз дейли. Өлкөбүзгө таанылган эмес, өлкөбүздү тааныткан мырзалардан болуп жүрө бериңиз дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коногу эстрада ырчысы Темирлан Масалбеков жаңыдан өз атын ушул эстрадага калтырып кетейин деген аракеттерин көрүп турууда. Ал эми сиздер менен мен Айпир Адамкулова бул саат аралыгында кызмат кылдым. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушалы.